Нарын шаарында дагы ушу 1941 жылы туулган да бир жараныбыз, аял киши ошол Нарын областтык ооруканага 13 майдан бери ошол жерде дарыланып турган. Өтө жанакында диагноздору көп болгон. Ошо 29-нда госпиталь дагы которулуп, реанимацияга келип кеткен. 30-нда ошол пневмония болуп, ошого бир жанакында күмөн болуп, инфекция госпиталына которулган. Жанакында дарылоо алып, кислородный концентратор кошулуп, кислород бериле баштаган. Бирок биринде кечинде ошол абалы деген кескин түрдө курчуп кетип, прогрессивно жанакында ухудшение берип, ошол жана жасалып аткан биздин медициналык чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп каза болуп калды.